Ассалаумалейкум туғандар. Бұл екі аттық мен сарайым. Ушына бир сыра оңдап түздөй иштер бар эле, ошону оңдоп түздөй эле атабыз. Бұл былтыр күздүн күнү срочно эле суук түшүп калган маалда ат келип калып, срочно кылыш керек болуп кылганбыз да. Ал иштерин көрсөтөйүн. Кышы менен эки атты уш менен эле карадык, бирок ар ким ар кандай комментарий жазды. Суукта аттарың ооруп калат деп жазды. Ар ким ардеке деди да, короче. Самым деле bunun içi különka тартылган полностью. Üstüne тинекенин үстүнө азыр чөп таштап койдум, ысык да өтпөйт. Салкын мына күндүн табанын кайтарып турат. Ушуну азыр мына акурду жерге түшүрөбүз, жерден жейт турган кылып. Кийин мына ылай деле топурак сийген жерлери дагы окшоп кышы менен ылай эзиле берип жүдөттү да. Ушуну аттын сиет турган жерин оюп алам дагы. Примерно 50-60 сантиметр. Ал жактан шагыл толтуруп келип туруп, пресстеп турган үстүнө кирпич ташап коем. Только ат сиет турган жерге гана. Калгандары топурак боюнча тура берет, ана окшом таштарын алып тегиздеп коем. Экинчисин көрсөтөйүн, азыр экинчи комнатаны. Иш кылтаман кызым. Бул экинчи комнатасы, экинчи аттыкы. Буну деле ушундай кылабыз, акурду жерге түшүрөм. Жерден жейт турган кылып. Булнуку болсо бир аз чоңураак. Ат сийген жердин казандагы 50-60 сантиметр. Шагылдан толтурам, таш-баш кылып, сийдиги сиңип кетет турган кылып. Анан кийин үстүнө кирпичтен коюп тизем. Жайкысын бул жактан шамал кирип турат. Салкын бул деле, буну дагы үстү ошондой эле. Үстүнө чөп жайып коем, мына чөптөн ташап жийип салган, салкын. Тинекен ысык өтпөй турган. Биз менен болуп туруңуздар. Кандай сарай болуп кетет байкайбыз. Мындай укулан кылып каздык. Примерно чукурдугу 1 метр. Астынан таш чогултабыз биринчи. Кийин анын үстүнө жакындап калгандан шагыл таштатып, ошо сийгенде агып чиптирип чукурга агып бараткан, андан ары сиңет турган кылабыз да. Если таасирак эле тегиз кылып койсок, анда сийдиги толук калышы мүмкүн. Буну сплошной бардыгын чукур кылыш үчүн бир көп иш керек болуп калат экен. Эми көп ойгонго бул жер постоянный турат турган сарай болбогондуктан пока временный 1-2 жылга жарайт турган кылып ушундай кылып чукуруп чыктык. Кандай кылтабыз? Ой пикириңиздерди жазып туруңуздар. Туура эле болуп атабы же туура болбой атабы мындай кишиликти.
Кирпичтерди мындай кылып арасын ачык кылып койдум. Кийин ортолоруна мындай шагылдан толтуруп коебуз. Сийгенде сийдиги шарыл агып кете турган кылып. Мындай кылып турган чекелерин цементтеп салам. Кандай деп ойлойсуздар? Болобу же болбойбу? Ылай болуп турган араны ушундай кылыш керек болуп атат да. Сарайдын полу мындай болуп бүттү. Ал эми акыруу болсо мындай болду. Акырына промный жем да бердик. Бачоктон ашып калган жагы, мисалы, тигине бачок койдук да. Бачоктун размери сырт жагы мындай болуп калды да, буну өзүнчө түйүн полка кылып туруп, үстүнө 10 литр канистраны жарым кесип туз салгыч кылып койдук мына. Туз тура берет. Тузду темирге акырга таштап койсок, туз темирди жеп, акыр жарабай калат да тез эле. Ошондуктан буга отдельный полка кылып койдук. Бул жерден тузду жей берет, ал жагынан жем чөбүн жей берет. Ал эми астын болсо андай кылып койдук. Мисалы мындай сийгенде суу сиңип кете берет мына. Мындай болуп азыр кече бош калган шагылдар арасына кирбей калып, бир сыйра суудан чачабыз да азыр. Арасы ачылып калганда дагы шагылдан толтуруп коебуз, ошо менен отурат сонун болуп. Мына достор, чөптү примерно мындай болуп салынат. Бул жерде турат, сийдиги кышка чат, кирпичтен ылдый сиңип кетет. Так жанар. Эркелейт да, ол эркелейт. Эркетай. Эркетай да, ол эркетай. Бул жака болсо тузду таштап коебуз. Буну катырып койгонбуз. Ал жагында чөп. Бул жагында ат. Тура берет мынтип. Комменттерге ой пикириңиздерди калтырыңыздар, жана кандай кылса дагы жакшы болот. Ошолор боюнча айтып койсоңуздар үйрөнүп алалы.